Мындай да чоң ата. Монтип негизи темирдин сынчысы эле өзүм жасап отурганда сынчы мынау. Мынау барак айтат. Шунун кандай деңгээлде экенин. Ana. Аксакал кишиге ылайыктуусу ушулбу деп ойлойм. Bunun da bunu Ошондой болот. Мына жапканда ошондой эле колуңуз көнсө эле оңой болуп калат. Анан мунуларга караганда сиз кармаганын бир артыкчылыгы, мунулар темир да оор. А бул жеңил. Мындай чөнтөккө салсаңыз, бул татпайт чөнтөгүңүз. Мына жакшылыкка жеткесип жеп жүрүңүз. Рахмат Алла. Кудай тилегиңди берсин. Мынаусын жаңа алып келдим. Муну көрсөңүз. Илгерки автоматка тигиде эч кандай эчтеке жок да, чехол мынау эле. Мынуунун бир пользасы мынакей элдерге жаңы көрсөтөнү экен. Чыккан жерине чейин жазылган. Ошо будан тышкары, бычактан тышкары мынуусу интип от чыгарып берет. Бычактын өзүнө эмисimiz. Жана охотада жүргөндө. Адан тышкары бүйөктө азы эме кайрага кошот. Мисалы охотада жүрсөңүз. Көрдүңүзбү? Мынау жалын катыраак чаксаңыз мына жака ыргыганда чок кадимкидей түшөт. Булар менин колуман чыгат. Мынау заводской, азыр сизге көрсөткөнүм заводской. Бул американский, муну атайын алдыртам заказ менен. Мына бул мехпила деп коет. Бекеринен ушул деңгээлдеги баа эмес. Мунун тип карап көргөн киши эле өзү эле айтат аны. Ушул деңгээлде да. Колдоп айлабасаңыз, мунун деңгээли ушуда. Бирок баасы ошон үчүн ошондой да. Мен жасап атканда убакыттын ичине көбүрөөк калат. Бул өнөрдү баштаганыма 16 жыл болот декабрда. Анан алгач 1-2 түштүк менен баштаганмын, кийинчерээк көбөйтүп улам барган сайын анан ар кайсы темирден жасай баштадым. Элди көндүрүп койдум, дайыма 5-күн жума күнү гана келем берге. Жума күнү келип, ошодон башка күнү анткени 1-күнүнөн 4-күнгө чейин жасайм үйдө. Колум бошобойт. 3:30га чейин турам берде. Анан буйруган ары кээде бир абдан көп сатып кетсем 20 бычактай сатып кетем. Кээде 10 бычак, кээде 5 бычак дегенде базар бири-бирине окшошпойт. Анан негизи эң эле главный соодан бул мал базарда. Эртең мисалы 6-күнү Кировканын мал базарына барам. Бирси күнү өзүбүздүн талаштын мал базары. Анда мал базардан кийин бияктан анткени 12-ден кайта ишерге келем де ишер күтөт да. Тиги базардан келгендер берден күтүшөт. Анан тааныгандар болсо үйгө эле барышат алар. Үйгө барып үйдөн эле заказ, үйдөн эле алып кете беришет. Эл деген ар кандай болот экен да. Мисалы мунулардан алдырам да. Булардан мисалы көп количество алдыра албайм да. Мисалы ашып кетсе 2-ден 3-ден кылып алдырам. Көп кишилердин эметип келгени байке өзүңүздүн колуңуздан чыккан темирди көрсөтүңүз дейт. Мен өнөрдү мен багып келатам, бул өнөр мени багып келатат. Şu günü gele şu bazardan gele atkanda, 5-күн сайын келгендегим şu 50 kilo da. Şu 50 kilonu yaka götürüp gelmey. Kudayдын кулагы сүйүнсүн. Altı balanın atası apasыбыз, апабыз кашыбызда 80 багындырды быйыл буйруса. Апабыз бар экен ушул деңгээлге жетип, ушул турмушту көрүп атабыз. Өзүбүзчө очор бачар ордолу шаар дегендей болуп калдык деп сүйүнүп атабыз. Жумуш кылып атсам, чайга деп булар чыкырып келсе, жаныма келип кыйкырып атса да укпайм. Анткени тиге бүт эмен белип кеткендей, качан мынтип телефонду коюп коем. Ошол жарык болсо ии чалып аткан турбайбы, ошондо көрбөсөм, мындай эчтеке битиңдин баарын буруп койгондон кийин эч нерсеге эмен болбой атат. Кана, шаркысын кубаттанып алайын. Мен чакан устаканам ушул. Эшик азыр жайдын күнү негизи эшикте эле кылам көбүнчө. Анан берден көбүнчө инструментим ишеде да алып чыгып кыла берем. Анан
негизи эле күн суук болуп калды. Күн суук болгондо ошол жерге кирип алам өзүм акырын чакын. Ар бир кылып аткан жумушумдун ар бир өзүнүн немеси бар. Мисалы муну бор машина деп коет. Мунун өзүнчө бир абдан керектүү нерсеси көп да. Муну илгерки пилораманын арасы дейт. Анан бычакты кандай болуп жасаларын. Көбүнесе муну темирден жасайт. Бул клапан анан обойманын заказ берип койдум эле. Обойма чапкандан кийин мындай болуп чыгат. Мынтип. Ошо чаап чыгып атканда тешик кылып коебуз. Анткени кийин тешишибиз кыйын болуп калат да. Ошо анан муну дали эчтекеден өтөлүк да пока форма чыга элек. А форма чыкканда жакшынакай бычак болуп калат. Муну да абдан бекем темир. Канчалык эндүү болсо бычак да кооз чыгат да жакшы. Анан ошонун негизинде муну обязательно через кузнядан гана өткүзүп чаап келгенде жалпайып ушунун деңгээлинде кичине эндүүрөөк болуп берет. Улам мындай калыңы улам жалпайып көбүрөөк болот. Анан мындай кичекейлери бул мындай чакан бычак аяктуу болуп калат да. Мына жерин кесип салабыз. Мына Толтекенин мүйүзүнөн мунун ушумойдон эч убакта бычак жасалбайт. Муну мына жерден 2 сапка жете турган кылып кесем, бул да көпкө бөлүнөт. Анан кийин 2 саат кадимкидей казанга асып коем кайнатып. Бышат бул бышкандан кийин анан ошондо жарылбайт дагы бекем болот. Мунун биягы ошо бычакка көп жакшы чыга бербейт, а негизи биягы ичи дутуй болот, көңдөй болбой. Ошон үчүн ушул ягынан көп чыгат да, ушул деңгээлге чейин. Ошон үчүн мына полный саптын эмеси эмне жерден баштап биягы сапка жарайт дегенди түшүндүрөт. Биягы ошо болбойт, бирок машакаты кичине көбүрөөк да. Мунун жумушу абдан көп. Буга чейинкисин азыр мындан алабыз мына. Мына текстильник дегеним ушул. Ушо сапка. Негизи бул бир артыкчылыгы бул отко да күйбөйт да. Ошол себептен абдан бекем да. Азыр бычактын эле формасын мынтем азыр мынага кандай кылып сап кылсам кайсысы жарашыктуу болот деген нерсе. Мондай кылам, кичине башын ашыгыраак кылсам, анан кийинкиге сапты оңдоп кое берем деп туруп. Анан бул обязательно этектер толтодоп коет. Мына да, мына форма. Мисалы, муну заводской бычактарды көрүп жүрбөйлүкпү? Ичине клей төгүп туруп, анан мына нерсени чыктып клейлеп коюшат да. Анан жана үйдө көп бычактар Кытайда экен шалак деп калып атпай саптары мына ошодон да. Анан бул болсо ошо элге көрүнүктүү, 3 жердин тешигине келип такалып атыр. Бул ошо бул бекем да, пока мына сынып кетмейинче. Ошон үчүн кандай болбосун? Мынтип эле закулевка кылган жакшы да. Бир күндө эртеден кечке отурсам, мындай жыгач сап кылса мончактын чыгарам. Сабын жыгачтан болсо. Анткени бул жыгач мынчалык деңгээлде болбойт да, батыраак кесилет да. Анан ончакта мындай сабын текстильник кылып полный отуруп калчу болсом, кечинде сүрөтүн тартып койсом, аделе бир ончакта болот. Анан жана башынан баштап темирди кесип до конца отурсам, бир күндө 6-7 чыгарам. Анан көбүнчө билнетте ушинтип кесип атканда дагы мынтип карайм. Себеп дегенде каарында бирдеке туура эмес калып калган жок болуш үчүн мынткенде мына жерден алсаң мынтип ошо тутпай чогуу кессе бул ошо эч жерине ошибка жок дегенди билдирет да. Ошондо мынткенде эле бир жерин айырып келип анан тытып кетсе болсаң да болбойт ал. Значит, ошол жерде дагы курчуш үчүн керек деген. Же болбосо өзү мынтип эле кетиш керек. Мына красный дерево. Бул ошо эметкенде кургагандан кийин сапта жыт да калтырбайт. Мынтип эле лакты. Анан текстильниктин ушунусу жакшы. Азыр эле урпаста кургайт да. Резко эле эмесин сиңирип алат. Колуңа жабышпай калат. Фен колдоном, кадимкидей фен. Кичине батыраак жумушум арбызым десем, ошо фен менен бир сыйра улам келип, ыстып келип, кургатып ыстып келип анан ошентип барып ошол кичине алдыга жылдырат.
жанатан бери кылган мээнетибиз бул бычагым болду, даяр болду. Курчуу жакшы эле болду мунун. Жакшы эле бычак чыкты көрүнөт. Силердин көңүлүңөргө жагабы жакпай билбейм. Мындай койго сонун боло турган болду. Өтө чоң эмес, кичинекей эмес.